Президент Садыр Жапаров 2017 жылдын 16 январында Чүй облусунун Сокулук районунун Дача-Суу айылында Боинг 747 жүк ташуучу самолету менен болгон авиациялык кырсыктын кесепеттерин жана шарттарын изилдөө боюнча коомдук комиссияны түзүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Дача-Суудагы кайгылуу окуядан 5 жыл өткөндөн кийин деле самолеттун кулашына ким күнөөлүү, ким жүккө таандык болгон жана жабыр тарткандарга жардам катары чогултулган акчалар кандай бөлүштүрүлгөн деген суроолор жоопсуз калууда. Авиациялык кайроонун кесепеттерин, себептерин жана шарттарын көз карандысыз жана ар тараптуу изилдөө Дача-Суу айылынын тургундарынын проблемаларын комплекстүү чечүү үчүн сунуштарды даярдоо максатында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-беренесинин жетекчиликке алып токтом кылат. 2017 жылдын 16 январында Чүй облусунун Сокулук районунун Дача-Суу айылында Боинг 747 жүк ташуучу самолету менен болгон авиациялык кырсыктын себептерин жана шарттарын изилдөө боюнча коомдук комиссия тиркемеге ылайык курамда түзүлсүн. Коомдук комиссияга төмөнкүлөр сунушталсын. Коомдук комиссиянын ишинин регламентин иштеп чыгуу жана бекитүү, өзүнүн иши жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттарына мезгил менен маалымдап туруу. Коомдук комиссиянын ишин уюштуруучулук, методикалык жана башкалар менен камсыздоо Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигине, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын кырдаалдык борборуна жөнөтүлсүн. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясы, Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасы, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги, министрликтер, административдик ведомстволор, Сокулук районунун мамлекеттик администрациясы жана президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү ушул жарлыктын 1-пунктун ишке ашырууда коомдук комиссияга ар тараптуу көмөк көрсөтсүн. Коомдук комиссиянын суроо талабы боюнча анын иши үчүн зарыл болгон бардык материалдарды жана документтерди ыкчам тартипте берип турсун. Коомдук комиссия иш процессинде пайда болгон маселелерди чечүү үчүн зарыл болгон учурда министрликтердин, мамлекеттик комитеттин, административдик ведомстволордун, башка мамлекеттик органдардын адистерин, көз карандысыз эксперттерди жана жарандарды ишке тартууга укуктуу деп белгиленсин. Коомдук комиссия 2022 жылдын 1-ноябрына чейинки мөөнөттө авиациялык кыйроого алып келген жагдайлар, себептер жана шарттар жөнүндө корутундуну жана Дача-Суу айылынын тургундарынын проблемаларын комплекстүү чечүү боюнча сунуштарды берсин.